Ассаламу алейкум. Сіздер менен мен Ахматова Рано. Бұл жерде бир туугандар жөнүндө сүйлөп берейин. Бир туугандардын абалы ар дайым эң чоң балага кыйынчылыктарды туудурат. Себеби биз экинчи, үчүнчү бала келгенде үйгө эң чоң балабызды автоматтык түрдө чоң адамга айландырып коебуз. Ал 5 жаш болобу, 7 жаш болобу, ага жашына карабай биз эң мындай чоң адамга айлантып коебуз да. Сен ойно, секинирак ойно, ыйлаба, үнүңдү бийик чыгарба деген сыяктуу. Аны албетте бир туугандардын ортосунда бай келишпестиктер ушул кичинекейинен башталат. Себеби чоң баланын жашоосу кичинекей бала келгенде өзгөрүлүп кетти. Ал адамды эмнеге жакшы көрүш керек, ал чоң. Анан биз сен бир туугансың, жакшы көрүшүң керек деген милдеттерди да коебуз. Эмнеге бул мен жашоомду өзгөрткөн баланы мен жакшы көрүшүм деген ойлор пайда болот экен да кичинекей балада. Ошон үчүн кичинекей балдар үйгө келгенде, төрөткандан алып келгенде чоң балабыздын жашоосу эч кандай өзгөрбөш керек. Мурун кандай болсо, ошондой жашоок, мурун кандай мээрим берсек, мурун кандай көңүл бөлсөк, ошол боюнча калыш керек. Анан бир туугандардын уруш жаңжал жөнүндө да көп сурашат. Бир туугандар бири-бири менен урушканда ата-эне аябай акыйкаттуу мамиле кылышыбыз керек. Сен ушул эмнеге уруп койдуң деп дайыма эле кичине балага болуша бербей, урушпагыла, мушташпагыла, жазалаган болсок бардыгын чогуу жазалаш керек. Мактаган болсок бардыгын чогуу макташ керек да. Бирөөсүн мактап, бирөөсүн жазалаган болбойт. Бул туура эмес мамиле баланын жүрөгүндө өмүр бою калып, апага болгон таарыныч болуп сакталып кала берет да. Сиздер айтыңыздар, эгер бирөөңөр акылдуу болсоңор, ушул урушту пайда кылбайт болчусуңар. Уруштуңарбы? Анда бардыгыңар күнөөлүүсүңөр деп бардыгын кошо жазалаган, бардыгына чогуу бүгүн мультик көрбөйсүңөр, бүгүн телефон кармабайсыңар деген сыяктуу балабыздын өзүбүз ар бир апа өзүнүн баласынын сырын жакшы билет, талуу жерлеринен кармап, ошолор менен жазаласак туура болот. Сиздер менен мен Рана Ахматова, көрүшкөнчө.